Баткен районуна караган Зарташ айылында 200-ге жетпеген кожолук жашат. Өзбекстандын Риштан району менен чектешкен аталган айылдын тургундарынын негизги кирешеси күрүчтөн алынат. Күрүчтү эрте жазда эгип баштаса да, кеч күздө түшүмүн жыйнашат. Жаш дыйкан Эсентай Токсонов да көптүн катарында Айтылуу Кожешкен дарыясын бойлой өстүргөн күрүчүн жыйноо менен алек. Жылына 1 гектар шал эгем. Негизинен 160-170 кап шал аламын. Биздин 1 жылдык тиричилигибиз ушуну менен. Башынан трактор менен эгилгенден баштап астында суу болуш керек. Анан 1 гектар жерге 1 тонна, 1,5 тоннадай дары себилиш керек. Зарташ айылы Кожешкен дарыясынын жээгинде жайгашкандыктан суудан көйгөй болбойт. Тескерисинче жайкысын күркүрөп аккан дарыяда суу ташкындап, жыл сайын дыйкандар өстүргөн 10 гектар шалларын жууп кетет. Элге зыян келип жатат да. Чоңдорго, депутаттарыбызга кайрылат элек. Бизге ошол дарыянын жолун тосуп дамбаларды куруп берсе деп суранат элек. Элибиздин тиктегени ошо 1 жылдык тиричиликтери баары ошол шалдан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул көйгөйдү чечүү үчүн 1 тонна солярка берген. Бирок дамба үчүн эмес, каражат суунун нугун башка жакка бурууга бөлүнгөн. Азыркы күндө дамбаны алдын албасак, мына суу айылдын четинде айылга жакындап, элдердин үлүшүгө жакындап келип калды. Дамба курулбаса эккен эгинин пайдасын албай калабыз деп зарташтыктар айтканы менен азырынча тиешелүү министрликтер тосмо тууралуу үн кат элек. Натыйжада келе жаткан жазда да дыйкандардын мындай түйшүгү улана бере өңдөнөт. Адылбек Акматов, Рысбек Мазаит уулу, Баткен, Зарташ айылы.